Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы? 25 май акыркы коңгуроо күнү эскертүүлөргө карабай эс алууга чыгып бара жаткан окуучулардын унаа каттамдары артка кайтарылды. Мектеп бүтүрүүчүлөр тарабынан коомдук коопсуздукту сактоо максатында 8 жерге блокпост коюлуп, шаар ичинде кайгуулар уюштурулду. Рейд учурунда 84 эреже бузуулар аныкталып, 6 унаа каражаттары атайын айып коргоого токтотулду. 29 жеңил унаа, 16 жүргүнчү ташыган кичи автобусуна каражаттар бараткан багытынан кайра шаарга кайтарылды. Мына Семетей Бакадан колонна менен келаткан окуучуларды, мынакей чоң дорогой жыптарды теп алып, келаткан жыптарды кайра артка кайтарып атабыз. Урматтуу ата-энелер, урматтуу мектеп жамааты, мугалимдер, мына өзүңүздөрдүн бүтүрүүчүңүздөрдү караңыздар. Булар тоо койнуна барып, жер жазганы кетип бараткан жерден кайтарып атабыз. Кетишти. Бул биринчи эмес, бул 4-чү, 5-чи колоннаны кайтарып атабыз. Кайсы школда окуйсуңар дейм? Жок. Мына ичинде школьниктер бар. Бишкек шаарынан тышкары чыгып, тоо койнунда жаратылышта эс алуу учурларын алдын алуу жана коопсуздугун камсыз кылуу максатында Бишкектен чыга бериш жолдорго 8 пост орнотулуп, ар бир автоунаа текшерүүгө алынды. Текшерүүнүн жүрүшүндө мектеп окуучуларын тартып бараткан 29 жеңил автоунаа жана 16 кичи автобус аныкталып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кайра үйлөрүнө кайтарылды. Рейдтин жүрүшүндө дагы 4 окуучу бала аныкталып, ата-энелерине өткөрүп берилди. Бишкек шаарынын негизги 6 көчөсү капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Байтик Батыр көчөсү Алы Токонбаев көчөсүнөн Суйыркулов көчөлөрүнө чейинки бөлүгү, Иса Ахунбаев көчөсү Чыңгыз Айтматов проспектинен Токтоналиев көчөсүнө чейинки бөлүгү автоунаа каражаттарынын кыймылына жабык болот. Милиция ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алып, аталган көчөлөр аркылуу өтүүгө алдын альтернативдүү жолдорун тандап алууну эскертет. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, 2024 жылдын планын негизинде Бишкек шаарынын ички көчөлөрүнө иликтөө жүргүзүп, натыйжасында негизги болуп саналган 6 көчөгө кайра реконструкция жана ошондой эле асфальт жаңыртуу иштери жүрүлмөкчү. Жумуштун жүрүшүндө кээ бир көчөлөр кеңейтилип, бордюрлар алмашып, жол чүйүндөрү жаңыртылмакчы. Жолдун жүрүшүндө этап менен жумуш жүрөт. Бул бөлүкчө менен элдердин, айдоочулардын тыгын жаратпоо максатында башка альтернативный жолдорду көрсөтүлгөн. Ошол жолдор менен айдооңорду суранабыз. Бишкекте азык-түлүк дүкөнү толук күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 26 майга караган түнү Арча Бешик конушунун Шералиев көчөсүндө жайгашкан дүкөндөн өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө саат 02:56 тарта жалпы 3 күчүрмөн эсеп тартылып, тилсиз жоо саат 04:07 чектөөгө алынып, таңкы саат 5:06 толук өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен жыгач устунду калай менен жабылган дүкөн толугу менен күйгөн. Такталган маалымат боюнча өрттөн жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. 23 май күнү Ошто 9300 жасалма доллар сатууга аракет кылган 32 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Ош шаарында бир жаран тааныштары менен бирге ири өлчөмдө жасалма доллар сатууга аракет кылып жатканы жөнүндө маалым болгон. Кызматкерлер тийиштүү ыкчам иш-чаралардын өткөрүп, натыйжасы ийгиликтүү аяктады. Эксперттер жүздүк купюра менен болгон 93 дана доллар жасалма экенин аныкташты. Тиешелүү корутунду тергөө кызматына жөнөтүлүп, кылмыш иши козголгон. Жасалма акча менен кармалган жаран Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Жалал Абад шаарында 24 жаштагы Индиянын жаранын сүзүп кеткен айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 14 майда саат 22:00 чамасында Жалал Абад милициясына кабар келип түшкөн. Анда Курманбек көчөсүнөн түштүгүнөн түндүктү карай келе жаткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 2001 жылы туулган жаран, Индиянын 2004 жылы туулган жаранын Жалал Абад мамлекеттик медициналык факультетинин студентин Тарнум Ханды сүзүп кеткендиги кабарланган. 24 май күнү Жалал Абад тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында 25 май күнү Mercedes-Benz унаасынын айдоочусу кармалып, убактылуу кармоочу жайга 48 саатка киргизилди. Маалым болгондой, жабырлануучу кыз Жалал Абад шаардык ооруканасынын реанимация бөлүмүнө түшүп, башына операция жасалган. Учурда ал комада. Индиянын элчилиги жабыр тарткан студентти Делиге алып кетүүгө даяр экендигин билдиргени менен, аны ташууга медициналык себептерден улам мүмкүн эмес экендиги айтылган. Өзгөн районунда 63 жаштагы жаранды унаасы менен сүзүп кеткен шектелип, 43 жаштагы жаран кармалды. 23 майда саат 04:50 чамасында Ана Кызыл айылында 1961 жылы туулган тургунду унаа сүзүп, ал жерден айдоочусу качып кеткен. Анын кесепетинен жабырлануучу жаракат алып, Өзгөн райондук ооруканасына жаткырылган. Издөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары 1981 жылы туулган жаран кармалып, унаасы айып кургоого токтотулду деп айтылат маалыматта. Манас районунун милициясы ири өлчөмдүү алдамчылыкка шектүү катары мал алып кайра саткан жаранды кармады. Маалыматка караганда, Манас Рейипке 3 жаран арыз менен кайрылган. Алардын бири өзү жашаган үйүнөн 2024 жылдын 28 январь күнү саат 16:00 чамасында жаран ишен ичине кирип, 22 баш кара малын жалпы 1.200.000 сомго карызга бааланып алып, 10 күндүн ичинде акчасын берем деп бүгүнкү күнгө чейин ар кандай шылтоолорду айтып, алдап бербей жаткандыгы билдирилген. Экинчи жаран 65 баш козуларын ар бирин 13.000 сомдон баалап, жалпы 845.000 сомго алып, бирок акчасын бербей жүргөнүн жазган. Үчүнчү жаран 2024 жылдын январь айында Айтматов районунда жайгашкан мал базардан 18 баш козу кочкорлорун өзүн башка ысым менен тааныштырган жаран келип, жалпы 260.000 сомго баалап, ошол жерден 161.000 сом акчасын берип, калган 100.000 сомун бербей качып жүргөнүн билдирген. Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмыш ишине шектүү катары Ош шаарынын 37 жаштагы тургуну Кара Суу районунан кармалган. Ал Талас облусуна алып келинип, Айтматов Рийиптин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ош шаарында алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Белгилүү болгондой, 2022 жылы 40 жаштагы жаран шаар тургунуна сага курулуш иштери менен алектенген компания ачып берем. Тааныштарым көп, сага таандык компания ири мамлекеттик курулуштарды жүргүзөт деп 3.160.000 сом алып алдап кеткен. Берген акчасын кайтара албаган тургун 2 жылдан кийин милицияга арыз менен кайрылган. Милиция бул факт боюнча алдамчылык беренеси менен иш козгоп, шектүү катары Кара Суу районунун 40 жаштагы тургунун кармады. 20 миллион сом алып алдап кеткен. Бишкекте алдамчылыкка шектелген 2 аял кармалды. Быйыл 16 мартта милицияга аял киши арыз менен кайрылган. Ал билдиргендей, аял 2021-24 жылдар аралыгында 20 миллион сом акча алып, аны мамлекеттик сатып алуулар аркылуу тендер өткөрүп көбөйтүп берем деп алдап кеткен. Аталган факт боюнча алдамчылык беренеси менен иш козголгон. Шектүү катары 39 жана 45 жаштагы аялдар кармалган. Алар убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда алардын ушул сыяктуу башка алдамчылык фактыларына катыштыгы бар же жоктугу текшерилүүдө. УКМК тарабынан жаран кармалып, ал алдамчылык жолу аркылуу УКМК төрагасынын жакындары менен таанышпыз деген шылтоо менен мурда кармалган транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкеринин бир тууган инисинин ишенимине кирип, ошондой эле кылмыш ишин токтотуу маселесин чечип берүүнү убада кылып, 1.500.000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылып алган. Аталган фактынын негизинде УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, анын алкагында ЗА шектүү кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда.
Апта жаңылыктары ушулар болду. Сиздер телевизор программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.